Саламатсыздарбы. Селкви телеканалынын эфиринде New Time программасы. Биз ушул аптадагы Казакстан жана Борбор Азиядагы эң маанилүү жаңылыктар жана окуялар тууралуу айтып беребиз. Көңүл борборунда саясат, экономика, социалдык жана маданий жашоо, ошондой эле таасирдүү жергиликтүү жана чет элдик серепчилердин пикирлери. Мен Балжан Самигуллина. Бүгүнкү чыгарылышта Конго Демократиялык Республикасынын президентинин Астанага болгон маанилүү сапары ал кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачат жана эмне үчүн Африка Казакстандын тышкы саясатында барган сайын маанилүү орунду ээлеп жатат. Бир палаталуу парламент президент маселени референдумга алып чыгууну сунуштады. Эмне өзгөрөт жана серепчилер тобокелдиктер менен артыкчылыктар тууралуу эмне дейт? Астана диндер аралык эң ири форумдардын бирин кабыл алууга даярданып жатат. Биз аныктап жатабыз. Руханий дипломатия саясат иштебей калган жерде ийгиликке жете алабы? We start with the official agenda. Kazakhstan is strengthening ties with another African partner, the Democratic Republic of the Congo. Расмий күн тартибинен баштайлы. Казакстандагы бир африкалык өнөктөшү Конго Демократиялык Республикасы менен байланышын бекемдөдү. Ушул шаршембиде Касым-Жомарт Токаевдин чакыруусу менен бул өлкөнүн президенти Феликс Чисекеди Астанага мамлекеттик сапар менен келди. Тараптар биргелешкен билдирүү кабыл алып, геология жана тоо кен өнөр жайындагы биргелешкен долбоорлорду камтыган бир катар келишимдерге кол коюшту. Сапар Африка континенти Казакстандын тышкы саясатынын артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп бараткан баса белгилейт. Эмне үчүн кызыгуу өсүүдө жана жогорку деңгээлдеги диалог кандай мүмкүнчүлүктөрдү ачты? Кийинки сюжетте. Did this high-level dialogue unlock? We will explore that in our next report. From Astana to Kinshasa, more than 7,000 kilometers apart. Астанадан Киншасага 7000 чакырымдан ашык аралык бар. Бирок бул жумада эл аралык алдаганча кыскара түштү. Президент Феликс Чисекедин мамлекеттик сапары ачык сигнал берди. Казакстан менен Конго Демократиялык Республикасы саясий жана экономикалык байланыштарды чыңдоого умтулууда. Бул тууралуу аталган өлкөнүн тышкы иштер министри биздин президент менен репортаж атайын долбоорубузда билдирди. Diplomatic relationships have been established 3 years ago, so it's a milestone for. Биздин өлкөлөрдүн ортосундагы дипломатиялык мамилелер 3 жыл мурун түзүлгөн жана алардын барган сайын конкреттүү формага ээ болуп жатканын көрүү биз үчүн маанилүү этап болуп саналат. Без консультацияларды, дипломатиялык жана саясий сүйлөшүүлөрдү тез өткөрүү аркылуу байланыштарды активдештирүүгө үмүттөнөбүз. Биздин өлкөлөрдүн окшоштуктары, жалпы өз ара кызыкчылыктары, көптөгөн тармактары бар жана биз дипломатияны эки мамлекеттин ортосундагы мамилелерди чыңдоо куралы катары колдонууга ниеттенебиз. At the top of the agenda of talks has been bilateral cooperation and Конго Демократиялык Республикасы дүйнөдөгү эң бай минералдык ресурстарга ээ. Биринчи кезекте кобальт, жез, колтан, калай, энергетикалык өткөл жана санариптик доорунда өзгөчө маанилүү болгон критикалык чийки заттар. Бул ресурстарды стратегиялык жактан маанилүү кылат. Анын ичинде Казакстан үчүн да демографиялык факторду да унутпаш керек. 100 миллиондон ашык калкы бар Конго Демократиялык Республикасы Казакстандын унаа жасоо, химиялык жана тамак аш өнүмдөрү үчүн чоң жана өсүп жаткан рынокты билдирет. Өз кезегинде өлкө тоо кен жана агротехнологияларды, энергетикалык долбоорлорду, санариптик чечимдерди сунуштайт. digital solutions and agricultural tech, all in high demand across Africa. Конгонун халкыралык және аймактык. Сиздин өлкөнүн эл аралык жана аймактык деңгээлде таасири өсүүдө. Бүгүнкү сүйлөшүүлөр Борбор Азия менен Африканын ортосундагы байланыштарды бекемдөөгө өбөлгө түзөт деп ишенем. Африка мамлекеттери менен өз ара аракеттенүүнү күчөтүү Казакстандын тышкы саясатынын маанилүү багыттарынын бири болуп саналат. Сырткы саясатындагы маңызды багыттын бири. President Tokayev highlighted Congo's vast potential. Президент Токаев Конго Демократиялык Республикасынын критикалык чийки заттар жаатындагы дараметин жогору баалады. Ресурстар глобалдык жеткирүүчү жырларында маанилүү роль ойнойт. Өз кезегинде Феликс Чисекеди анын өлкөсү кызматташтыкты эл аралык аренада да өнүктүрүүгө даяр экенин билдирди. Мамлекеттер фундаменталдык баалуулуктарды, тынчтыкка умтулууну көздөшөт. 2022 президент Токаевдин демилгеси менен казакстандык тынчтык орнотуучулар аталган өлкөдөгү буунун миссиясына катышкан. Is built on more than just economics. Of course, our countries are far from each other. Албетте, биздин өлкөлөр бири-биринен алыс жайгашкан, бирок мындай сапарлар бири-бирибизди жакшыраак таанып билүүгө мүмкүндүк берет. Биз сиздин өлкөңүз менен тоо кен тармагында активдүү болгон ERG компаниясы аркылуу иштешүүгө мүмкүндүк алдык. Жана биз кызматташтыкты күчөтө турган башка багыттар да бар деп ойлойбуз. And share experience.
Астанада президент Токаев Феликс Чисекедиге биринчи даражадагы достук орденин тапшырды. Ал африкалык лидерлердин арасынан бул сыймыктуу сыйлыкка биринчилерден болуп татыды. Адемде мамлекет башчысы соода-экономикалык мамилелерге жана товар жүгүртүүнү көбөйтүү зарылдыгына дагы бир жолу басым жасады. Премьер-министрдин орун басары Серик Жумангарин белгилегендей, азырынча анын көлөмү анча чоң эмес. Одна из крупнейших наших компаний. Биздин казакстандык ЕРЖ компаниясы Конго Демократиялык Республикасындагы токен активдерине инвестиция салат. Бул узак мөөнөттүү эски кызматташтык. Эгерде товар жүгүртүү жөнүндө айтсак, албетте төмөн. Өткөн жылы $4,7 миллион түздү. Африка менен товар жүгүртүү чоң эмес, $750 миллион, негизинен Марокко жана Египет. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында эки тарап мекемелер аралык документтерден баштап дипломатиялык консультациялар, токен иши жана геология жаатындагы кызматташтыкка чейинки макулдашууларга кол коюшту. Президент Феликс Чисекеди ошондой эле казакстандык бронетехника заводуна барды. Мунун баары Африка Астананын тышкы саясатынын артыкчылыктарына маанилүү орунду ээлей турганын далилдейт. Акыркы жылдары Аккордодо Руанданын, Гвинея Бисаунун жана Конго Республикасынын лидерлери кабыл алынган. Эми Чисекеди бул тизмени толуктады. This Tuesday, an Israeli strike in Doha targeted what officials say were Hamas leaders meeting in Qatar's capital. Израилдин Дохага жасаган чабуул расмий өкүлдөрүнүн айтымында Катардын борборуна чогулган Хамастын лидерлерин бутага алган. Бирок Катар бийлиги чабуул турак жайларга тийгенин билдирди. Учурда 5 адамдын каза болгону тастыкталды. Хамас кыймылынын жогорку лидерлери аман калганын билдирүүдө. Израиль чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. Ал эми америкалык аткаминерлер президент Трамп операцияны премьер-министр Нетаньяху менен түздөн-түз талкуулаганын билдиришти. Дохада укуктук жооп даярдалып жатканы айтылды. Ал эми чабуул эл аралык айыптоого кабылды. Казакстандын президенти да аскердик акцияны Катардын эгемендүүлүгүн жана эл аралык укуктун нормаларын бузуу катары айыптады. Жакынкы күндөрү БУнун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны өтөт. The UN Security Council in this regard is planning to hold an emergency session at the request of Algeria and Pakistan later this week. Another nationwide referendum could be on the horizon in Kazakhstan in 2027, this time on the future of the Senate. 2027 жылы Сенаттын келечеги боюнча Казакстанда жалпы улуттук референдум өтүшү мүмкүн. Президент Касым-Жомарт Токаев өзүнүн жылдык элге кайрылуусунда бир палаталуу парламентке өтүүнү сунуштады. Эгерде өзгөртүү демилгеси колдоо тапса, бул Казакстандын саясий тутумунда олуттуу өзгөрүү болот. Бул чечимдин артында эмне турат? Мыйзам чыгаруучулардын өздөрү буга кандай реакция кылышууда? Эргали Рамазан уулунун сюжетинен көрүңүздөр. And how are lawmakers themselves responding? Yergali Ramazanova has more. In Kazakhstan, the president's annual address is one of the most closely watched moments of the political Казакстанда президенттин жылдык кайрылуусу жылдын эң күтүлгөн саясий окуяларынын бири. Өлкөнүн маанилүү билдирүүлөрү үчүн салттуу аянтча. Бул жылдагы өзгөчөлүктөн четте калган жок. Парламентте реформалоо боюнча сунуш бир эле учурда күтүлгөн да, күтүлбөгөн да нерсе болду. Күтүлгөнү анткени 2022 жылдагы референдумдан кийин казакстандыктардын абсолюттук көпчүлүгү мамлекетти масштабтуу модернизациялоо стратегиясын колдоп, өзгөрүүлөргө түрткү алышкан. Ал эми күтүлбөгөнү президент Токаевдин сунушу андан ары кетип, парламенттин жогорку палатасынын келечеги жөнүндөгү фундаменталдык маселелерди көтөрдү. the parliament's upper chamber. Өткен 30 жылда Сенат өзінің осы аса маңызды Өткөн 30 жыл ичинде Сенат мамлекет куруунун туруктуулугун камсыз кылуу боюнча маанилүү тарыхый миссияны татыктуу жана натыйжалуу аткарды. Жогорку палата мыйзам чыгаруу процессин, ошондой эле башка негизги реформаларды ишке ашуунун маанилүү механизми жана кепилдиги болуп келген жана болуп кала берет. Мага өзүмө 10 жыл бою Сенатты жетектөөгө туура келди жана бул ишти ар дайым чоң сыймык жана жоопкерчилик катары кабыл алчумун. Ошондуктан бул трибунадан парламенттик реформа жөнүндө айтуу мага оңой эмес. Ага карабастан дал бүгүн биздин өлкөдө жакынкы келечекте бир палаталуу парламент түзүү боюнча сунуш айтайын деп турам. Соған карамастан, мен дәл бүгүн элимизде көп узамай бір палаталы парламент құру туралы бастама көтергім келеді. The proposal is significant because the Senate has long been regarded as a stabilizing force in Kazakhstan. Бул сунуш маанилүү, анткени Сенат Казакстандын саясий тутумунда турукташтыруучу фактор катары көптөн бери каралып келген. Мыйзам чыгаруучу чыпка жана өзгөрүүлөр учурунда мураскорлуктун институционалдык кепилдиги болуп келген. Бир палаталуу парламенттин келечеги өлкөнүн саясий архитектурасында олуттуу өзгөрүү болот. Бирок президент Токаев бул маселеде шашылышуу орунсуз экенин баса белгиледи. Реформа коомдо серипчилик чөйрөдү жана акыры парламенттин өзүндө кеңири талкуудан өтүшү керек. Policy experts and ultimately in parliament itself. Реформаның мән маңызы айрықша екенін ескерсек, оны талқылауға 1 жыл уақыт керек деп ойлаймын. Содан кейін, яғни
Менимче реформанын өзгөчөлүгүн эске алганда талкуу жүргүзүүгө 1 жылдан кем эмес убакыт кетет. Андан кийин 2027-жылы жалпы улуттук референдум өткөрүп, андан соң конституцияга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүгө болот. Мен бир нече жолу айткандай, мамлекет үчүн тагдыр чечүүчү мааниге ээ болгон бардык маселелер элдин макулдугу менен гана чечилет. Эгерде биз бир палаталуу парламентти түзүү зарылдыгы боюнча жалпы пикирге келсек, анда мындай парламентти, менин оюмча, партиялык тизмелер боюнча гана шайлоо керек. Бул дүйнөдө кеңири таралган парламенттик салттарга ылайык келет. Партиялык тизим боюнча сайлаган жөн деп санаймын. Бул әлемде кеңинен тараган парламенттик рәсим. In many established democracies such as Sweden, Denmark and New Zealand, Швеция, Дания, Жаңы Зеландия сыяктуу туруктуу демократиялуу көптөгөн өлкөлөрдө бир палаталуу парламенттер иштейт. Мындай система мыйзамдарды кабыл алууну тездетүүгө, бюрократияны кыскартууга жана мамлекеттик чыгымдарды азайтууга мүмкүндүк берет. Ал эми өзүн өзү көрсөтүүчүлөрдөн баш тартуу жана парламентти партиялык тизмелер боюнча гана түзүү партиялар арасындагы атаандаштыкты күчөтөт. Бул модель мисалы Нидерландыда иштейт, бирок аналитиктер анын ачык айкындуулуктун жана коомдук ишенимдин жогорку деңгээлин талап кылаарын белгилешет. trust to function effectively. С однопалатным парламентом быстрее будут уходить законы в жизнь. Это понятно, что, допустим... Бир палаталуу парламент менен мыйзамдар тез ишке ашат. Эки палата болсо, чечим кабыл алуу мөөнөтү кеминде 1-2 айга, кээде 3 айга чейин созулуп кетери түшүнүктүү. Президенттин логикасы менин оюмча жасалма интеллект жагынан окуялар боюнча эле эмес, таанып билүү, түшүнүшү жагынан да артта калып жатабыз. Ошондуктан чечим кабыл алуу ылдамдыгы, демек мыйзам чыгаруу чечимдерин кабыл алуу ылдамдыгы бир нече эсеге жогорулашы керек. Мы отстаем. И сейчас скорость принятия решений, а соответственно скорость обрамления законотворческих этих решений, она должна на порядок подняться. Under the plan, the Majlis would keep working until the end of its term, while the Majlистин азыркы курамы ыйгарым укуктарынын мөөнөтү аяктаганга чейин мыйзам чыгаруу процесси менен алектенет. Ал эми Сенат референдумдун жыйынтыгын чыгарып, жаңы парламенттик шайлоо өткөрүлгөнгө чейин саясий партиялар атаандаштык жарышка даярданууга убакыт алышат. Ал эми бардык өзгөрүүлөр акыры бирдиктүү институционалдык системанын бир бөлүгү болуп калат. Президент Токаев мындай масштабтуу реформаны коомдон жашырууга болбой турганын баса белгиледи. Ал өлкөнүн келечеги талкууда турганда эл менен ачык диалог зарыл экенин өзгөчө белгиледи. essential when the country's political future is at stake. Yergali Ramazanulu, New Time. Казакстан маанилүү эл аралык чакырыктарга өз салымын кошууда жана көптөгөн өлкөлөр республика менен достук мамилелерди жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты курууга умтулушат. Касым-Жомарт Токаев өзүнүн элге кайрылуусунда мунун баары мамлекеттин дүйнөлүк аренадагы кадыр баркын жана өсүп жаткан маанисин чагылдырарын баса белгиледи. And growing relevance of our state on the international stage. На днях состоялся мой официальный визит в Китай, где прошли плодотворные переговоры. Жакында Кытайга расмий сапарым болуп, анда түбөлүк стратегиялык өнөктөштүк рухунда өнүгүп жаткан эки тараптуу мамилелердин бардык комплекси боюнча жемиштүү сүйлөшүүлөр өттү. Түркияга жана Кыргызстанга болгон сапарларым ийгиликтүү уланды. Жылдын аягында Орусияга, Өзбекстанга сапарларым болот. Астанада Азербайжандын, Армениянын, Түркмөнстандын жетекчилерин кабыл алууга даярданып жатабыз. Бир катар азиялык, европалык жана африкалык өлкөлөрдүн башчылары менен жолугушуулар жана сүйлөшүүлөр пландаштырылган. Казакстан-Америка диалогу активдүү өнүгүүдө. Европа биримдиги менен көп пландуу байланыштарды өткөрүүдөбүз. Казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским Союзом. The United Nations was Казакстандын тышкы саясатында Бириккен Улуттар уюму менен кызматташууда маанилүү ролду ойнойт. Мамлекет башчысы буунун уставына ылайык көп тараптуу кызматташуунун маанисин баса белгиледи. Жакын арада президент Токаев Нью-Йоркто буунун башкы ассамблеясынын мааракелик сессиясына катышып, анда абдан маанилүү маселени көтөргөнү турат. It's a highly significant issue. В то же время назрела необходимость. Бириккен Улуттар уюмунун альтернативасы азырынча жок жана Казакстандын пикиринде бардык актуалдуу эл аралык маселелерди адилеттүү чечүү үчүн негизги сүйлөшүү аянты катары кызмат кылышы керек. Ошол эле учурда бууну биринчи кезекте анын негизги органы Коопсуздук кеңешин реформалоо зарылчылыгы келип чыкты. Жакында Нью-Йорктогу башкы ассамблеянын мааракелик сессиясында сөз сүйлөөнү пландаштырып жатам. Meanwhile, during a brief question, Ошол эле учурда Ак үйдүн жанында маалымат жыйынында Дональд Трамп Касым-Жомарт Токаев менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн билдирди. АКШ президенти сүйлөшүүнү мыкты деп мүнөздөп, Казакстандын лидерин жакшы адам деп атады. a good man.
The United Nations, meanwhile, supported the initiative of President. Бу Касым-Жомарт Токаевдин адилеттүү дүйнө макулдашуу жана өнүгүү жолундагы глобалдык биримдик тууралуу демилгесин колдоду. Бул буунун борбордук координациялоочу ролу шартында адилеттүү, демократиялык жана көп популярдуу дүйнөлүк тартипти калыптандырууга багытталган глобалдык күч аракетке маанилүү салым болуп таанылды. Документ буунун башкы ассамблеясынын 80 жылдыгынын алдында жана ШКУ менен кызматташтыктын 20 жылдыгына карата кабыл алынды. Резолюциянын кабыл алынышы дүйнөлүк коомчулук талап кылган идеяларга Казакстандын демилге көтөрүүгө жөндөмдүү экенин көрсөтөт. Ideas aims at strengthening a fair, democratic and multipolar world order, with the UN playing the central coordinating role. Last week we saw how the Өткөн аптада биз ШКОнун Тяньциндеги саммити жаңы аймактык чындыкка багыт бергенине күбө болдук. Ал эми бүгүн Борбор Азия жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашыра баштады. Суу жана энергетикалык кызматташтыктан тартып, инфраструктураны жаңылоого жана жаңы соода коридорлорун түзүүгө чейин. Биз менен саясий аналитик Ожет Шегирбаев жана Борбор Азия көңүл борборунда рубрикасы. Welcome. Рахмат, бирге болгонума кубанычтамын. Ушул аптада сиз кайсы негизги окуяларды белгиледиңиз? Негизги учурларды кыскача белгилеп кетейин. Last Sunday, the Energy and Water Management Agencies of Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan held a trilateral meeting in Cholpon-Ata, Kyrgyzstan. Чолпон-Ата шаарында өткөн жекшембиде Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандын энергетика жана суу чарба мекемелеринин башчыларынын жолугушуусу болуп өттү. Анын алкагында аймактагы суу энергетикалык балансты жөнгө салуучу бир катар протоколдорго кол коюлду. Негизги документ тараптардын милдеттенмелерин белгилейт. Мисалы, Кыргызстан токтогул суу сактагычынан суу берүүнүн ордуна Казакстандын жана Өзбекстандан электр энергиясын алат. Ошондой эле Орусиядан Кыргызстанга Казакстандын энергосистемалары аркылуу электр энергиясын транзит кылуу шарттары макулдашылды. Сапардын алкагында эки тараптуу сүйлөшүүлөр да болду. Жетишилген макулдашуулар алдыдагы күзгү кышкы мезгилдеги тобокелдиктерди азайтууга жана Казакстандын түштүгүндөгү агрардык сектор үчүн негизги фактор болуп саналган кийинки вегетация мезгилине суу топтоо үчүн шарттарды камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Мунун баары суу энергетикалык баланс сыяктуу чөйрөдө аймакта конструктивдүү мамилелердин түзүлүп жаткандыгынын далили болуп саналат. Building constructive relations in such a sensitive area as the water energy balance. The authorities of Uzbekistan and the Afghan energy company, Da Afghanistan Breshna Sherhat, Өзбекстандын энергетика министрлиги жана Оганстандын мамлекеттик энергетикалык компаниясы ДАПС бул өлкөнүн инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча келишимге кол коюшту. 5 долбоордун алкагында Дашти Алван жана Арганди подстанцияларын кеңейтүү, Шейх Месри подстанциясын куруу, ошондой эле Саурхан Дашти Алван, Кабул Нангархан электр берүү линияларын кеңейтүү пландаштырылууда. Долбоорлорго жалпы инвестициянын көлөмү $250 миллион түзөт. Аларды 2027 жылы аяктоо пландаштырылган. Бул кадам Борбор Азия өлкөлөрүнүн негизги мамилесин, экономикалык колдоо жана инфраструктураны өнүктүрүү аркылуу Оганстандын туруктуулугуна көмөктөшүүнү дагы бир жолу баса белгилейт. The Prime Minister of Kazakhstan, Mr. Olzhas Bektenov. Казакстан 2025 жылдын аягына чейин ЭЭПтин тышкы чек арасындагы 8 өткөрүү пунктун модернизациялайт. Өлкөнүн премьер-министри Олжас Бектеновдун айтымында, бүгүнкү күндө чек ара пункттарынын өтүү убактысы 2 сааттан 30 мүнөткө чейин кыскарды. Өкмөт башчысы ошондой эле мамлекеттик органдарга бажы постторунун айланасында кампаларды жана тейлөө инфраструктурасын өнүктүрүүнү камсыз кылууну тапшырды. Анын айтымында, учурда товарларды сактоого, сорттоого, ташууга жана санариптик кызматтарга инвестиция салууга даяр инвесторлор бар. Жалпысына министрлер кабинетинин башчысы мекемелерге бир катар тапшырмаларды берди. Анын ичинде Каржы министрлиги жана башка кызматтар жылдын аягына чейин 8 өткөрүү пунктун жаңылоону аяктоосу керек. Белгилей кетсек, жакында президенттин элге кайрылуусунда транспорттук логистикалык тармакты өнүктүрүүгө басым жасалган. Өткөрүү пункттарын модернизациялоо жана жүктөрдү транзиттик мөөнөттөрүн кыскартуу бул багыттагы эң маанилүү кадамдардын бири болуп саналат. Points, along with reducing cargo transit time, is one of the most important steps in this direction. Сондай-ақ біз үшін Транскаспий көлік бағытын дамытудың маңызы арта бастады. Казакстан үчүн Транскаспий транспорттук маршрутун өнүктүрүүдөгү маанилүү. Бул маршруттардын баары бирдиктүү система катары иштеп, өлкөбүзгө олуттуу кириши алып келип, инфраструктурага жаңы инвестицияларды тартып, сапаттуу жумуш орундарын түзүшү керек. Санариптик чечимдерди кеңири киргизүү зарыл. Ансыз эч кандай натыйжалуулукка жетишүү мүмкүн эмес.
цифрлық тәсілдерді ауқымды түрде қолданған абзал. Онсыз ешқандай тиімділік болмайды. Representatives of Guangzhou Jiatao International Train Аймақтың өлкөлөрү жана мультимодалдык каттамдар өнүгүүдө. Алардын бири Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан каттама боюнча ушул аптада Кытайдын Гуандун провинциясында жайгашкан Гуанчжоу шаарынан электроника жүктөлгөн поезд жөнөтүлдү. Жалпысынан ал боюнча жума сайын 30га чейин контейнер өтөт. Жаңы темир жол линиясы жеткирүү убактысын 2 суткага, ал эми жеткирүү баасын бир контейнерлерге $70 чейин кыскартууга мүмкүндүк берет. Жалпысынан 3 айынан баш 10 айына чейин бул коридор аркылуу 470-тен ашык контейнер жөнөтүлгөн. Ошентип расмий ишке кире электе эле каттамдык кытайлык жүк жөнөтүүчүлөр жигердүү колдонууда. Темир жолдун курулушунун аякташы болжол менен 2030-жылга чейин күтүлүүдө. This route is already being actively used by Chinese shippers. Construction of the full railway is tentatively expected to be completed by 2030. Менде мына ушулар болду Балжан. Сөздү кайра сизге берем. Рахмат Ожет, сиздин баяндооңуз үчүн. Биз бир нече секундтан кийин башка жаңылыктар менен кайтып келебиз. A new Ministry of Artificial Intelligence and Digital Developments will be established. Казакстанда жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү боюнча жаңы министрлик пайда болот. Ал азыркы мекеменин базасында түзүлөт. Бул тууралуу мамлекет башчысы элге кайрылуусунда билдирди. Белгилей кетсек, анын бир топ бөлүгү жасалма интеллекттеги жана санариптик технологияларды масштабтуу түрдө киргизүүгө арналган. Бул тармак өлкөдө кандай өнүгүп жатат жана кандай жаңы демилгелерди күтүүгө болот? Жооп менин кесиптешим Нурай Асылбектин материалында. New initiatives can be expected. To find out, watch the report of my colleague Nuray Asılbek. Казакстан жасалма интеллекттин өзүнүн экосистемасын түзүүгө алгачкы кадамдарды жасады. Бүгүнкү күндө бул тармактын өнгүшү 3 багытта жүрүп жатат: институционалдык база, технологиялык инфраструктура жана адамдык капитал. Мисалы, өткөн жылы жасалма интеллект жана инновацияларды өнүктүрүү комитети түзүлгөн. Ошондой эле 2024-2029 жылдарга карата 5 жылдык өнүктүрүү стратегиясы кабыл алынып, парламентте каралып жаткан жасалма интеллект тууралуу мыйзам даярдалды. Өлкөдө жасалма интеллектти өнүктүрүү боюнча консультативдик кеңеш түзүлүүдө. Ал президенттин жетекчилиги астында иштейт жана анын курамына алдыңкы эл аралык талдоочулар кирет. Leading international experts to guide national policy. I want to comment that the regulation of this field is very, the main idea is not to over-regulate this field. This field is developing very super fast. The main idea is to have some definition. Бул тармакты жөнгө салуу керек экенин белгилегим келет. Бирок ашыкча эмес. Бул тармак абдан тез өнүгүүдө. Эң негизгиси аныктамаларды берүү. Мисалы, жасалма интеллект деген эмне жана этникалык нормаларды киргизүү. Аны зыяндуу максаттарда колдонууга болбойт. Ошондой эле биз кичинекей эрежелерди киргиздик. Мисалы, жасалма интеллект тарабынан түзүлгөн контентте тиешелүү белги болушу керек. Content should be marked as AI generated. Инфраструктура тууралуу дагы Казакстанда Борбор Азиядагы эң кубаттуу GPI базасында суперкомпьютер ишке киргизилди. Ал жергиликтүү иштеп чыгуучуларга масштабтуу IL модельдерин үйрөтүүгө жана жыйылтууга мүмкүндүк берет. Мамлекеттик органдарга, университеттерге жана ишканаларга маалымат топтомдоруна жана жогорку өндүрүмдүү эсептөөлөр үчүн ресурстарга жеткиликтүүлүктү камсыз кылган улуттук IL платформасы да түзүлдү. It's very important to have this supercomputer. We will give it. Мындай суперкомпьютерге ээ болуу абдан маанилүү. Биз аны жогорку окуу жайларга, стартаптарга жана мамлекеттик органдарга берип, алар жасалма интеллект модельдерин үйрөтүп жана колдоно алышат. Өзүңүздөр билгендей, ири тил модельдери миллиардтаган парламенттерди камтыйт жана аларды үйрөтүү үчүн атайын инфраструктура талап кылынат. To train these billions of parameters, you need specialized infrastructure. The human capital pillar is no less ambitious. Kazakhstan's plan to Адамдык капиталга басым жасоо дагы кем эмес дымактуу. Казакстан 2029 чейин миллион жаранын жасалма интеллекттин негиздерине үйрөтүүнү көздөп жатат. Мындай курстар мектептерге жана университеттерге киргизилип, мамлекеттик кызматкерлер жумушта санариптик шаймандарды колдонууга үйрөтүлүүдө. Жаш казакстандыктар жогорку дараметти көрсөтүп жатышат. Бейжиндеги жасалма интеллект боюнча эл аралык олимпиадада алар 3 алтын медаль жеңип алышты. Бул көндүмдөр инновацияга айланышы үчүн өлкө стартаптарга глобалдык рынокторго чыгууга жардам берген Астана хабка таянууда. startups and connect them with the global markets. Nowadays, Astana Hub has more than 1600 startups registered.
they have 20 offices in Астана хапта 1600-дөн ашык стартап катталган. Технопарктын өлкө боюнча 20 кеңсеси бар. Дээрлик ар бир аймакта. Мындан тышкары Кремний өрөөнүндө, Сингапурда Астана хаптын эл аралык өкүлчүлүктөрүн ишке киргиздик. Жакында эле Кытайда ачылды. Дубайда кеңсе ачуу пландаштырылууда. Recently we launched it in China. We are planning to launch our hub in Dubai as well. Looking ahead, Астана Алем Чекит АЛ эл аралык жасалма интеллект борбору ачылат. 8 кабаттуу хаб мектеп окуучулары жана студенттер үчүн окуу класстарын, стартаптар үчүн АЛ кампустарын, ошондой эле Big Tech компанияларынын лабораторияларын жана Каспи жана Freedom технологиялык брендтеринин кеңселерин каптайт. Акыркы кабатында мамлекеттик чечимдерди кабыл алуу процессине жаңы технологияларды интеграциялоону камсыз кылуучу жасалма интеллект боюнча өкмөттүк кырдаалдык борбор жайгашат. integrated into state decision making. Through such projects, Kazakhstan is systematically shaping its digital. Мыйзамдардан жана инфраструктуралардан баштап билим берүү жана эл аралык кызматташтыкка чейин Казакстан мындай долбоорлордун аркасында жасалма интеллект жаатында аймактык лидер болуу максатына ишенимдүү кадам таштап жатат. Өзүнчө министрликтин түзүлүшү жасалма интеллекти өнүктүрүү мамлекеттин негизги артыкчылыктарына кирерин баса белгилейт. Нурай Аслыбек, Акижан Мусахан, New Time. Astana is set to host one of the world's largest interfaith gatherings next week. The 8th Астана келер аптада дүйнөдөгү эң ири диндер аралык форумдардын бирин дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин 8 съездин кабыл алат. Ага 60 өлкөдөн 100дөн ашык делегациянын катышуусу күтүлүүдө. Алардын арасында ислам, христиан, буддизм, индуизм жана башка диндердин руханий лидерлери бар. Жогорку даражалуу коноктордун катарында Москва патриархы Кирилл жана Аль-Асхардын улуу имамы шейх Ахмед Аттаев бар. Алар саясий жана дипломатиялык лидерлер менен бирге диндердин диалогу, келечек үчүн синергия деген темага талкууларда катышат. Буунун цивилизациялар альянсынын колдоосу астында өтө турган атайын сессия диний ыйык жайларды коргоого арналат. Ошондой эле келечек муундардын тынчтыкта жашоосу тууралуу жаш диний лидерлердин форумун өткөрүү күтүлүүдө. week, a forum of youth faith leaders will take on the challenge of building peaceful coexistence for future delegations. As Kazakhstan prepares to welcome the Казакстан кайрадан көңүл борборунда диалог үчүн аянтча гана эмес, дипломатия аренасы катарында геосаясий чыңалуулар жана идеологиялык бөлүнүүлөр күчөп турган шартта саясат алсыз болуп калган жерде ишеним тынчтыкты орнотууда активдүү роль ойной алабы деген суроо туулат. a more active role in building peace where politics fall short. Earlier we sat down with Bulat. Биз дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин съездинин максаттарын жана милдеттерин илгерилетүү боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугушуу өткөрдүк. Булат Сарсенбаевдин Израилде, Палестинада, Иорданияда, Иракта жана Индияда иштөө боюнча чоң дипломатиялык тажрыйбасы бар жана ар кандай аймактардын өзгөчөлүктөрүн жакшы түшүнөт. Биз карама-каршылыктарга толгон дүйнөдөгү руханий дипломатиянын өзгөрүп жаткан ролун жана анын маанисин талкууладык. Mr. Sarsenbaev, thank you very much for joining us. Убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн рахмат. Белгилүү болгондой, саясат, акча жана дин жөнүндө сүйлөшпө деген эски макал бар. Бирок бүгүн биз так тескерисин кылабыз. Алдыда Астанада өтүүчү дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин 8 съезди турат. Бул жолу негизги басым эмнеге жасалат деп ойлойсуз? Focus this time around. 20 жылдан ашык убакыттын ичинде биз 7 мазмундуу жана өкүлчүлүктүү съезд өткөрдүк. Алардын ар бири өз убагы үчүн эң актуалдуу темаларды көтөргөндүктөн маанилүү болгон 8 съезддин темасы диндердин диалогу, келечек үчүн синергия. Бул тема абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө бизге биргелешкен аракеттер, интеграция жана кызматташтык керек. Ошондуктан синергия баарыбыз үчүн абдан маанилүү. Алдыдагы съезд мурункулардан бир аз айырмаланат. Быйыл кандай жаңы нерселер пайда болот? Дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин 8 съездинин жаңы учуру бул мисалы диний ыйык жерлерди коргоо боюнча атайын сессия. Ал быйыл буунун цивилизациялар альянсынын колдоосу астында өтөт. Ошондой эле жаңы формат серепчилердин тегерек столу. Биздин съезд уникалдуу. Менин оюмча дүйнөдөгү анын аналогу жок. Эгерде башка аянтчалар дин өкүлдөрүн же адистерди чогултса, анда бизде гана дүйнөлүк жана салттуу конфессиялардын лидерлери, чечим кабыл алгандар, адамдарга, кээде өкмөттөргө да таасир эткендер катышат. Ошондуктан алардын үнүнү талдоочулардын пикири да кошулушу биз үчүн маанилүү. Казакстан бул съезди 2003 жылдан бери кабыл алып келет. Биздин өлкө бул иш-чараны өткөрүү For example, in the frame of the 7th Congress, we will have the special session of Alliance of Civilization, which is part of the United Nations, devoted to protection of religious sites. So it's very important. And also
The new thing is Дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин курултайынын билдирүүсү менин оюмча биз цивилизациялардын кагылышуусунун алдын ала алдык. Казакстанга келген лидерлер өз позицияларын айтууга гана эмес, бири-бирин угууга дагы даяр. Бул абдан маанилүү. Бул Казакстандын эл аралык руханий дипломатиянын өнүгүшүнө кошкон чоң салымы деп эсептейм. Of the religions, some specialists, experts, but our Congress is only the leaders coming. Of world and traditional religions, those who make decisions, those who influence on their people, and even governments sometimes in countries. And that's why for us also important to have the voice of... Сарсенбаев мырза, сиз дагы дин адамдардын жашоосунда борбордук ролду ойногон өлкөлөрдө элчи болгонсуз. Сиздин оюңузча бул съезд сыяктуу платформалардын жана ушуга окшогон уюмдардын... You know, the message was, you know, that because of the Congress of the leaders of world and traditional religions, I would say we've managed to stop the clash of civilization. So the religious leaders coming to Kazakhstan, they are ready to deliver their positions, they are ready to listen to each other. So that's very important. I think that it's a very big contribution of Kazakhstan to international spiritual diplomacy. Yeah, Mr. Sarsenbayev, you've been also ambassador to the countries where religion was one of the central in the today's life. How do you think, what's the mission of platforms as this Congress, as well as organizations in today's reality, where we can see that the conflicts are growing? Руханий дипломатия айрыкча санариптештирүү доорунда абдан маанилүү. Бүгүнкү күндө руханий баалуулуктар барган сайын маанилүү болуп баратат. Жана диний лидерлер аларды дүйнөгө жана өз элине жеткирип жатышат. Биз дүйнөлүк жана салттуу диндердин лидерлеринин съезди глобалдык диндер аралык диалогду өнүктүрүүнү улантат деп күтөбүз. Биз бул процессти баштадык, платформа түздүк жана азыр жаңы натыйжаларга жетишүү маанилүү. Мен ар дайым дүйнөдөгү чыр-чатыктар эгер деген маселе эмес, качан деген маселе деп айтам. Алар ар дайым болгон жана боло берет. Эң негизгиси адамдардын ортосундагы өз ара түшүнүшү. Ал эми ал жакшы ниет жана чынчылдык менен көйгөйлөрдөн жана кыйынчылыктардан баш тартпаган адамдар болгондо жаралат. We expect from Congress of the Leaders of World and Traditional Religions to develop further the global interreligious dialogue. We started it, we formed this dialogue, and we want to bring some other results to us. There is not a matter about the conflicts in the world. Conflicts are always there, and they will be. But the importance that it should be understanding between the people. And understanding starts when people of goodwill, good faith, will not give up in the face of some problems and some difficulties. Сарсенбаев мырза, жыйынтыктап айтканда дин кандай маселелерди чече алат деп ойлойсуз? Мисалы, саясаттын күчү жетпей калганда. The world leaders, religious leaders, they are like a light for the... Дүйнөлүк жана диний лидерлер өздөрүнүн жолдоочулары үчүн кандайдыр бир жарык болуп саналат. Алардын пикири өтө маанилүү, анткени ишенгендер алардын чечимдерин жана сөздөрүн дайыма угушат. Алар эмнени талкуулап, эмнеге чакырышат. Бул күчтүү таасир этет. Бул руханий күч кээде саясатчылар камсыздай албаган нерсени адамдарга бере алат. And I think that this influence, spiritual influence, is very important, and they could bring a lot, which sometimes politicians could not give to the people. Сизге кызыктуу жана мазмундуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Чакырганыңыз үчүн рахмат. For your program. Казакстан Осака шаарындагы Экспо 2025 бүткүл дүйнөлүк көргөзмөсүндөгү павильонуна 1 миллиондон ашуун адам келди. Бул окуя эл аралык көргөзмөлөр бюросунун башкы катчысынын сапары Казакстандын активдүү ролун баса белгилейт. Дмитрий Керкендис экспозициянын мазмундуулугун жана павильондун заманбап дизайнын жогору баалады. Анын концепциясы шаңырак символунун тегерегинде курулуп, өлкөнүн инновациялар санариптештирүү, жашыл энергетика жана маданий мурас жаатындагы жетишкендиктерин чагылдырат. Миллионунчу конок жапон жараны Косуги Хасигава болду. Heritage. The millionth visitor was Japanese citizen Kasugi Hasegawa, who received a special prize to mark the occasion.
10 августа были Дни Казахстана, и мы их назвали День Абая. И наша делегация из Астаны. Башуон айынын оны Казакстандын күндөрү болду. Биз аларды Абайдын күнү деп атадык. Биз Астанадан делегациябыз менен 2 арт-перформанс жана улуттук боз үйүздү алып бардык. Жалпысынан экспонун жогорку деңгээлдеги уюштурулушун жана жапондордун көп агымын белгилегим келет. Алардын тарабынан абдан көп суроолор болду. Биз алып келген контентке маданий жактан окшош нерселерге абдан кызыгуу болду. Тем вещам, которые культурно похожи, да, с тем контентом, который мы привели. That's it for today's news. Бүгүнкү мына ушулар. Казакстандын тышкы саясатында Африка континентинин өсүп жаткан ролунан тартып, өлкөнүн ичиндеги жаңы реформаларга жана Астанада чогулуп жаткан дүйнөлүк диний лидерлердин пикирлерине чейин бардык маанилүү окуялар бизде гана. Биздин өлкө жана аймак тууралуу дагы да аналитикалык материалдарды Silkway телеканалынын башка программаларынан көрө аласыздар. Кийинки ишембиде Астана убактысы боюнча саат 1:00 көрүшкөнчө.